AQSh'nын 47-президенти Дональд Трамп 20 январда Вашингтондогу Капитолийдин ротондосунда салтанаттуу ант берип, расмий кызматка киришти. 40 жылдан бери биринчи жолу AQSh президентинин инаугурациясы имараттын ичинде өттү. Трамп өзү муну Вашингтондогу катуу суукка байланыштырды. Синоптиктер бул күнү аба ырайынын температурасы -7 градуска жете тургандыгын билдирген. Салтанаттуу аземге мурдагы президенттер Билл Клинтон жана Джордж Буш кичүүсү жубайлары менен келишти. Барак Обама жалгыз келди. Булардан тышкары иш-чарага ири технологиялык компаниялардын башчылары, дүйнөнүн эң бай адамдары Тим Кук, Джефф Безос, Марк Цукерберг жана Трамптын өтө жигердүү тарапташы Илон Маск катышты. Бул жолу инаугурацияга 100 жылдан бери биринчи жолу бир катар чет элдик меймандар чакырылган. Алар Италиянын премьер-министри Джорджа Мелони жана Аргентинанын президенти Хавьер Милей, Венгриянын өкмөт башчысы Виктор Орбандар келди. The Honorable Donald John Trump. Трамп эки китепке колун коюп ант берди. Алардын бири апасынан калган Библия жана экинчиси 1866 жылы Линкольн ант бергендеги Библия. Дональд Трамп Американын алтын доору эми баштала тургандыгын президент катары сүйлөгөн алгачкы сөзүндө билдирди. Ал Американы биринчи орунга коёрун жана өлкө жакында кеңейип күчтөнөрүн айтып, Американын алтын доору эми башталат деди. Мындан тышкары кризис маселелери боюнча тарыхый ылдамдык менен чечим кабыл алып, AQShга мыйзамсыз кирген мигранттардын агымын 20 январдын кечине карата токтотууну убада кылды. Анда Мексика менен чегара аркылуу мыйзамсыз кирген мигранттардын агымын токтотуу үчүн батыл чараларды кабыл алам деп сөз берди. Анын сөзүнө караганда жакын арада AQShда мигранттардын тарыхта болуп көрбөгөндөй депортациясы баштала тургандыгын аналитиктер билдиришүүдө. Булардан тышкары Трамп Украинадагы куралдуу жаңжалды токтотуп, 3-дүйнөлүк согуштун алдын алуу ниетин жарыялады. Трамп Марсты колонизациялоо планына шилтеме жасап, биздин аймакты кеңейтем деп убада берди. Ал Израиль менен Хамастын ортосундагы согушту мисал келтирүү менен Панама каналын Кытай башкарат, бирок биз аны кайра алабыз деди. Жаңы президент мурдагы президент Джо Байдендин көп түрдүүлүк теңчилик саясатын артка кайтаруу пландарын кыйытып, анын администрациясы эки жынысты эркек менен аялды гана тааный тургандыгын кошумчалады. Дональд Трамп расмий түрдө кызматка кириши менен бир катар буйруктарга кол койду. Алардын арасында Байдендин 78 буйругун жокко чыгаруу, AQShнын Париж климаттык келишиминен чыгуусу, өкмөттүн сөз эркиндиги боюнча цензурасын токтотуу жана 2021 жылы Капитолийга чабуул үчүн соттолгондорго ырайым берүүлөр бар.